Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радhiyallahu анху риwayat кылат. Айтат, кимде-ким ар бир намаздын артынан Субханаллах 30 жолу деп айтса, Альхамдулилlah 30 жолу айтса, Аллаху акбар 30 жолу айтса, ал 99 болот дейт. Жана аны ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд, ва ху аля кулли шайин кадир деп айткан болсо, аны 100 кылып толуктайт. Ким ошондой деп айткан болсо, ага кандай сооп болот? Ал дейт, күнөөсү деңиздин суусундай болсо дагы күнөөсү кечирилет деди. Бул ошо намаздан кийин айтылуучу зикирлерден. 30 жолу Субханаллах, 30 жолу Альхамдулилlah, 30 жолу Аллаху акбар, андан кийин ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд, ва ху аля кулли шайин кадир деп айтуу. Бирок бул зикир кайсы убакытта айтылат? Фарыз намаздан кийин айтылыш керек. Сүннөттөн кийин эмес. Кимде-ким ушул хадисте келген фазилетке, артыкчылыкка жетишүүнү кааласа, анда фарыздан кийин айтыш керек. Сүннөттөн кийин айтса, ал соопко жетишпейт. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дубура кулла салатин, башка Муслимдин башка риваятында салатин мактуба, ошо фарыз намаздан кийин дейт. Алымдар айтат, ошо фарыз намаздардан кийин келген зикирлердин бардыгы бул фарыз намаздан кийин болот дейт. Сүннөттөн кийин эмес. Ар бир адам жеке отуруп салам бергенден кийин ушул зикирлерди кылыш керек. Ким ушундай кылып фарыздан кийин айтып жүрсө, ошо бир эле зикирди фарыздан кийин айтып жүрө турган болсо, анын ошол күнөөлөрү деңиздин суусундай болсо дагы, көп болсо дагы кечирилет. Жана бул жерде эскертүү кеткен нерсе, ушундай күнөөлөр кечирилет дегенде максат кичинекей күнөөлөр, ал эми чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө адам өкүнүп тооба кылыш керек. Ошондуктан бул зикирлердин фазилетине, артыкчылыгына жетишебиз десек, ар бир адам өзү фарыздан кийин аткарганга аракет кылыш керек.